Урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын, Ош областынын Ноокат районунун, Кара Суу районунун тургундары, жашоочулары жана коноктору, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнөдө адам үрөйүн учурган коронавирус деген илдет каптап кетти. Тилекке каршы республикабыздын айрым районундагы жашоочулар дагы бул илдетке кабылып калды. Ошондуктан эртең Ош шаары, Ноокат району жана Ош областынын Кара Суу райондорунда атайын коменданттык саат киргизилүүдө. Коменданттык саат кечки 20:00-дөн эртең мененки саат 7-ге чейин уланат. Эмнени айткым келет? Туура түшүнүү менен мамиле кылып, мыйзамдарды толук сактап, бул жерде ички иштер органдары, же аскер кызматкерлери, же медицина, санэпидстанция кызматкерлери күрөшө турган жалгыз бизге коюлган илдет болгондо биз албетте жеңмекпиз. Буну качан жеңебиз? Качан айыгып мамлекетибиздин саламаттыгы, жарандарыбыздын саламаттыгы жогорку мурдагы деңгээлде болот. Качан ар бир жаран өзүнүн үй бүлөсүн ойлосо, өзүнүн ден соолугун, саламаттыгын ойлоп, бизге жалпы мамлекеттик органдарга жардам берип, эң алгач өзүнө жардам берип, үйдөн чыкпоо деген конкреттүү түрдө сиздерге сураныч, тапшырма берилген. Үйдөн чыкпаңыздар. Өзүңүз таза болсоңуз башка жерден жуктуруп алышыңыз мүмкүн. Же болбосо бир көп адамдар чогулган жерге барып, ал жерде баарлашып отуруп, бүт мыйзам боюнча аны жасабагыла деген ишти жасасаңар, илдетке кабылып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан суранып кетем сиздерден. Келиңиздер, жалпыбыз чогулуп, тартип менен, медицина кызматкерлери койгон тартип, правила менен бүгүндөн баштап, ушул гигиена деп атат, ошол мыйзам деп атат, ушуну камсыздасак, жакын арада бул илдеттен кутулабыз деген чоң үмүттөбүз. Коменданттык саатты бузган жарандарга Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө, кылмыштар жөнүндө кодексинин негизинде чара көрүлөт. Жарандарды чакырып кетмекмин, мыйзам бузбаңыздар. Мыйзам бузуп, бири-бирибизге мыйзам тилинде сүйлөшкөнгө барбаңыздар. Бул сиздин жана жалпы коомдун саламатчылыгы үчүн.